Бүгүнкү күнү коомчулукта COVID-19 каршы кош бойлуу аялдарды да эмдөөдөн өткөрүү маселеси каралууда. Кызыл Кыяш шаардык жалпы дарыгерлер практикалык борбордун дарылоо иштери боюнча директордун орун басары Султан Каров кош бойлуулуктун 22 жумасынан кийин эмдөөдөн өтүүнү сунуштады. Ошондой эле ал өнөкөт оорулары бар кош бойлуу аялдарда COVID-19 жуктуруп алуу коркунучу жогору экендигин айтат. Азыр бизде 5 вакцинанын түрү жасалып атат. Ошолордун ичинен Pfizer деген вакцинанын түрү бар. Ошол вакцинанын кошумча пайдалуу жактарын сизге айтып өтөйүн. Кош бойлууларга 22 жумалыктан өткөн кош бойлуулар ошо кош бойлуунун макулдугу менен алса болот. Бул бардыгына эле эмес, ошол өзүнчө фактор рискада турган кош бойлуулар деп коебуз. 35 жаштан өткөн кош бойлуулар алса болот өзүнүн макулдугу менен. Анан кошумча оорусу барлар кант диабети менен, гипертония менен же бөйрөк оорулары менен ооруган кош бойлуулар бар да. Аларда риск көбүрөөк ковидти жугузуп алып, баягы ооруп калышы. Ошол себептен кош бойлуулар өзүнүн участкалык дарыгер менен макулдашып, кеңешип туруп алса болот. Дарыгер Pfizer вакцинасына өзгөчө басым жасап, кош бойлуу жана бала эмизген аялдар үчүн коопсуздугун белгиледи. Бала эмизген аялдар вакцинациядан өткөндөн соң эмизүүнү токтотуп койбоону сунуш кылат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун билдирүүсү боюнча изилдөөлөрдүн жыйынтыктары көрсөткөндөй, вакцина эненин сүтүндө антителолорду пайда кылып, бул болсо ымыркайда кандайдыр бир кыска мөөнөткө коргоо мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. Башка вакциналарда бала эмизген кош бойлуулар албай атканда Pfizer вакцинасынын дагы пайдалуу жагы ошол бала эмизген энелер дагы алса болот. Анан алгандан кийин кош бойлуулугуну же бала эмизгендигин токтотуп коюштун кереги жок. Кызыл Кыяш шаарында COVID-19 каршы күрөшүү иш-чараларын күчөтүү колго алынды. Оорукананын директору Кадыров эпид кырдаал туруктуу деп айткан менен күн сайын кызыл зонада илдетти жуктуруп алып кайрылгандардын саны өсүп жатат дейт. Шаар боюнча кырдаал туруктуу эле, бирок күндөн күн сайын мындай өсүү байкалууда. Анткени кечээги күндө бизде 12 болсо, бүгүнкү күндө 14 оорулуу бизде красный зонабызда азыр жатат, дарыланып жатат. Алардын 14-ün ичинен 12-си чыныгы багы лабораториялык изилдөөлөр менен тастыкталган COVID-19 оорусу менен жатат, экөөсү болсо жанагы тастыкталбаган пневмония менен, бирок клиникалык баягы подтвержденный белгилери менен бизде кызыл зонабызда жатат. Биздин анын ичинен 4 Ноокат районунан, 3-өсү Кадамжайдан, 1-өө Араван, анан кийин 6-оосу жанагы биздин шаарыбыздын тургундары. Андан сырткары бизде азыр үй карантининде 15 жараныбыз бар, анын 1-өсү. Кызыл Кыяш шаарындагы эмдөө пункттарынын биринде түшкү убакка чейин эмдөөнүн 3-чү дозасын алгандардын саны 10 кишиге жетти. Мурдага караганда азыр бизде вакцина алгандардын саны көбөйүп калдык эле. Бул Кызыл Кыяш боюнча бизде 6 пункт ачылган ковид сайыл боюнча. Ошол жердин бири болуп эсептелинет. Бизде 2 вакцина бар. Кытайский вакцина бар, Veracell деген. Анан Европанын AstraZeneca деген 2 вакцинасынын түрү берилет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 12 жаштагы жана андан жогорку курактагы балдар жана өспүрүмдөрдү вакцинациялоого расмий түрдө уруксат берген. Бирок уюм Pfizer-BioNTech вакцинасы менен гана эмдөөнү сунуш кылат. Алтынай Шабидинова, Ислам Аманкулов, Алтын бешик жаңылыктары.